Assalamu алейкум. Ар бир адамдын өзүнүн жакшы көргөн тамагы же суусундугу болот. Мисалы мен чайды жакшы көрөм. Ошол себептен кайда барбайын, биринчи кезекте ысык чай даярдап алып, андан кийин башка ишке киришем. Албетте бул пайдалуу дагы, зыяндуу дагы азык. Андыктан ар бир нерсени колдонгондо чекти билсек жакшы болот. Сиз дагы өзүңүздүн жакшы көргөн азыгыңызды комментарийге жазыңыз. Эң көп айтылган 3 азык тууралуу кошумча маалымат берем. Каалоо темасын улай турган болсок, ал чексиз акыркы күнүбүзгө чейин биз менен чогуу жашайт жана каалоолордун көпчүлүгү тамак ашка байланыштуу. Андыктан бул тууралуу ой жүгүртпөй кое албайбыз. Тамак аш бизге энергия бергенден сырткары дагы эки түрдүү таасир этет. Же ал бизди оорутат, же бизди жашартат. Мүмкүн болушунча жашарууга аракет кылыңыз. Ал үчүн көпчүлүк пайдалуу деп эсептеген азыктарды көбүрөөк колдонуш керек. Ал эми зыяндуудан качуу керек. Негизи абсолюттуу зыяндуу деген азык болбойт. Бирок көпчүлүк зыяндуу деп эсептеген азыктарды мүмкүн болушунча азыраак колдонгонубуз жакшы. Эң пайдалуу азыктар булар жашылчалар. Ушулорунда 3 азыкты сиздерге сунуштайын. Булар дагы биз үчүн пайдалуу жана дайыма колдонсок болот. Алма, помидор жана лимон. Бири бизге энергия берет, бири кан тамырларыбызды жашартып турат, дагы бири бизди вирустардан жана бактериялардан коргойт. Андыктан аларды дайыма колдонууга аракет кылыңыздар. Маалыматты өзүңүзгө сактап алыңыз, анан жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз.